Өткөн апталарда Кыргызстанда этти кайра иштеткен эң эле ириделген Тойбос өндүрүш компаниясынын азыктарынын адалдыгынан шек санаткан маалымат тараган. Коомчулук тарабынан бул кабар ар кандай кабыл алынып, түрдүү пикирлер айтылды. Деги эле өлкөдөгү адал индустриясы учурда кандай өнүгүп жатат? Адал сертификаттарын берүү тартиби кандай? Бул суроолорго муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүмү башчысы Токтогазы уулу Бактияр Ажы жооп берди. Бактияр мырза, алгач тактоочу эле суроо берейин да. Кыргызстанда халал индустриясын көзөмөлдөгөн канча компания бар? Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр мындай расмий бир орган бар десем жаңылышпайм. Себеби Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу ошол халал индустриясын өнүктүрүү борбору бар, атайын мамлекеттик мекеме бар. Ошол мекеме жалпы жонунан ошол тартипке салайын деп, мындай кандай десем, аракеттин үстүндө да. Анан мамлекеттеги ошол халал сертификация кандай жүрүш керек, халал саясат кандай жүрүш керек, ошол жооптуу орган болуп эсептелет. Сиздин купугуңузга толобу ошол саясат, азыркы жүргүзүлүп аткан саясат толобу купугуңузга? Эми биз мындай бир эмеден чыгышыбыз керек да. Бизде баягы биз эгемендүүлүк алдык. 30 жыл өттү. Бул халал сертификат маселеси бизге жакынкы эле жылдары келди да. Кээ бир мусулман өлкөлөрүнө дагы жаңыдан келип аткандар бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул алгачкы кадамдар дагы биздин баягы иш аракеттер жакшырат деген ниеттемин. Мен туура түшүндүмбү? Ошондо экономика министрлигинин алдында бир бөлүм бар, а муфтияттын бөлүмү эмне иш аткарат? Сиздин бөлүм? Сиз мен бир эмени түшүндүрүп коеюн тактоо иретинде. Экономика министрлигинин алдында ошол саясий, мисалы үчүн мыйзам боюнча, мыйзам халал кандай болуш керек, өндүрүш, деги ошол халал сертификатын берген органдар кандай тартипте иштеш керек, ошону жалпы караган орган бул мамлекеттин. Ал эми биздин сертификат бере турган орган баарыбызга белгилүү Кыргыз стандарт деген мекеме бар. Муфтият биргеликте биз келишим түзгөнбүз. Ошол халал сертификатын берүүдө. Себеби тамак аштын коопсуздугу, лаборатория жана бараки маселелер Кыргыз стандартта жоопкер адистер алат. Ошол ишин так билген. Ал эми биз диний жагын карайбыз, себеби деген адал деген маселеси ошол көбүнчө элге ал дароо эле диний маселеге келет да. Ошондуктан биз ушул чогуу сертификатты беребиз. Биздин ишмердүүлүк 2016 жылдан бери аздан баягы келатат. Муфтияттын алдында ошондой халал сертификат берүүчү өзүнчө бөлүм бар. Андан сырткары мен угушума караганда жеке компаниялар да берет экен. Туура. Бул жерде менин маалыматымда сертификациялоо жанагы укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар 20дай жакын компания бар. 20дай. Бирок алардын ичинен ошо халал сертификатын берген мекемелерден бир 3-4 эле. 3-4 эле ушу менен алектенет. Жеке компаниялар ушул халал сертификатты берүүнү мындай бизнеске айлантып албайбы? Бул эми биз баягы алардын кандай ишмердүүлүгүнө мындай толук бир бааны айта албайбыз. Себеби деген бизде бирок сиздер көзөмөлдөп турушуңуздар керек да, алардычы. Жок, бизде мындай болуп атат. Алар биз көзөмөлдөй албайбыз. Алар азыр мындай бир саясат бар, мындай биз тартипке келели деп атабыз. Мамлекеттин, өкмөттүн токтому чыккан азыр. Кээ бир ошол халал сертификатын берген уюмдар да билбеши мүмкүн ошол токтомду. Азыр аккредитациядан өтүш керек деген маселе турган. Канчалык деңгээлде ошол халал сертификатын берген мекемелер компетенттүү, ошого ылайыктуу иш алып барып атабы же жокпу? Себеби бол баягы эл аралык аккредитациядан өтсүн деген талап коюлду. Бирок аны балким берки жеке компаниялар билбеши мүмкүн, бирок бизге маалыматыбыз ошондой да. Эми адал деген түшүнүк бул
диний өзүңүз айттыңыз, диний түшүнүк, анан көрдүңүз, маалыматтар чыкса, сөзсүз түрдө мындай шек саноолор болот экен азыктардын адалдыгынанчы. Анан бул маселе негизи өтө жоопкерчиликтүү маселе да. Сертификат бергендердин алдында дагычы. Эми ошол адал деген сертификатты берип аткан компания ошол жоопкерчиликти мойнуна алып атат. Туура, бул жерде ошол сертификатты берген, ошондой эле ишкананын дагы жоопкерчилиги өтө чоң. Азыр бизде ошол ишкер декларация деген бар да, жаңы производитель, өндүрүшчү. Ал толук бойдон жоопкерчиликти алат. Ал дагы мисалы үчүн сертификатты алдым, мен эми каалагандай иш кылам деген бул жерде болбойт. Ал сөз түрдө ошол халал сертификатта кандай болуш керек талаптар, аны толук көзөмөлдөш. Ошол кандай болушу керек, ошону айтып берсеңиз кыскача. Кыскача айта турганда, бул эми диний түшүнүктөн келип атпайбызбы? Динибизде уруксат берилген гана заттар болуш керек, ал эми тыюу салынган заттар болбош керек. Таптакыр болбошу керек. Ошол. Канча жолу барып текшересиздер? Мисалы үчүн бир компания сертификат алды дейли, жылына канча жолу текшерилет ал? Азыркы учурда биз жылына бир жолу текшеребиз. Эмне үчүн? Ал ошол бир жыл аралыгында ар кандайча ишмердүүлүгүн жүргүзүшү мүмкүн да. Туура, бирок деген биз азыр жаңыдагы ошол өзгөчө ушу эт өндүрүш тарабында биз жылына бир эмес, ар бир квартал сайын кылалы деген пландарыбыз бар да. Эң туура болот. Себеби мисалы үчүн тондурулган азыктар, же болбосо сүт азыктары бар, же болбосо жанагындай жумуртка, жана ошо бул жакта көп эмеси болбошу мүмкүн. Кандай десем. Ошол сиз жумуртка деп айтып өттүңүз, жумурткага дагы халал деген сертификат берилет экен да, ошол таң калыштуу да. Бул жерде мындай да, эми биз жеген бүт азыктардын бардыгына сертификат берсе болот. Бир 15 продукциянын түрүнө. Булар эт азыктары дейбиз, сүт азыктары, ошол көп мындай балык азыктары, ушундай бардык бир 15ке жакын кетет да тизме. Жумуртка кандайча адал сертификат алышы мүмкүн? Эми бул жерде баягы жумуртканын кандай десем, тооктун кормунун негизинде да баягы эмне менен тамактанат, эмне менен азыктанат, ошол тазабы же болбосо башка дагы ошол кармалышы, кандай жерде кармалып турат. Ошол баягы эң негизгиси ошол эмне менен азыктанат. Биз башкача түшүнүп атпайбызбы? Бул эми таbii кээ бир адамдарга мындай жат көрүнүш, бирок ал бар. Мисалы үчүн сүт азыктарына дагы кээ бир адамдар бизден сурайт, кандайча баягы мисалы үчүн сыр, сүткө мейли, эгер башка кошулмалар болбосо. Мисалы үчүн сырда кандай болушу мүмкүн? Сырда бар. Себеби сырда сычужный фермент деген бар да. Сырды ошо уютуш үчүн атайын зат кошулат. Бул болсо ошол жаңы музоонун ошол баягы кандай десем, ички органынан алып жасалат да. Ошондуктан бизде кээ бир өндүрүшчүлөр бар, Европадан алып келиши мүмкүн да ошол сычужный ферментти. Ошондуктан биз ошол учурда талап кылабыз да, ошол халал сертификаты бар сычужный фермент болуш керек. Дагы мына энергетикалык суусундуктарга дагы халал адал сертификат берилгенин кандай түшүнсөк болот? Бирок эми бул жерде бул ошону берген компания анын бир эле анын курамында эч нерсе жок деген маселеге таянса керек. Спирт жок дегенге. Бирок ал зыяндуу да. Бирок баягы биз билебиз, биздин коллегалар мисалы үчүн ошо Казакстанда айталы, мисалы, алар таптакыр ошол энергетикалык суусундуктарына бербейбиз деди. Себеби ал бир эле ал кошулмасы эмес, мындагы жанагы ден соолукка берген таасири негизинде деди да. Себеби ал азыр балким байкалбашы мүмкүн деди зыян. Бирок бара баягы ден соолукту билгизбестен баягы талкалаш мүмкүн. Мына тойбостун өндүргөн эт азыктарынан чочконун ДНКсы табылды дегенден кийин чындыгында эле адал азыктардын баарынан эле мындай шек саноо пайда болуп калды да. Сиз кандай ойлойсуз? Эмне үчүн ушундай маалыматтар ада эмне болду? Эми баягы мен толук
айта албайм баягы эмне себептен. Бирок биз ошо Тойбос компаниясына бергенде биз лабораториялык сөз түрдө биз текшерүүлөргө да өзүбүз дагы барып аудит кылабыз. Андан кийин гана биз сертификатты беребиз да. Ал эми жанагы Тойбос компаниясына болгон окуя өзү компаниянын жетекчиси айтты. Москва менен Новосибирск шаарларына экспорттойбуз. Жанагы болгон лабораториялык изилдөө бул Алтай республикасында болду дейт да. Новосибирск шаарынан 300 километр алыс жерде. Анан бул жерде бир түшүнүк бар да. Перекрестное загрязнение деген бир түшүнүк бар ушу халал сертификатында. Бул жерде халал азык башка халал эмес азык менен чогуу аралашып бир жерде турбашы керек. Эми ДНК деген маселени түшүнөсүз да. Сиздин бир чачыңыз, же бир териңиз бир кичинекей түшүп калса эле, бул адамдын ДНКсы бар деген тыянак чыгат. Ошондуктан эми биз азыр айта албайбыз кандай болот. Күтүп атабыз чечимдерин лабораторияга берилген компания. Азыр 20дай берилген болсо, бир 5-6 чыкты, буюрса таза алып чыгып атат. Ошол маселеде сиз эми муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүм башчысысыз. Сиздерде мисал үчүн базарларда ошо сиз айткандай ДНКсы түшүп калса же чымын алып келсе, мисал үчүн чымындар консо, эт базарларынын көбүн байкайм да. Ары жагында чочконун эти сатылат, бул жагында уйдун, койдун этин саткан базарлар бар. Ошондой базарларды мындай иретке келтирип көзөмөлдөй аласыздарбы? Азырынча биз көзөмөлдөй албайбыз. Себеби бизде бир принцип бар, билесиз өзүңүз. Бул Кыргыз Республикасы светтик өлкөдө өзүн балайт, бирок жалпысына баягы негизги 90% мусулмандар жашайт. Бул жакшы маселе айтасыз да, мисалы чоң базарларда сиз айтмакчы бир бурчунда чочко болушу мүмкүн, башка жагында баягы уйдун, койдун эти. Бул жерде дагы биз эскертебиз, талап кылабыз да. Бул эми бул ыктыярдуу гана деле, бирок биз милдеттүү түрдө барып, сен мындай кылып атыптырсың деп бир чара көрө албайбыз. Биз жалпы мусулман катары, мусулман элине кызмат катары көрсөтүп атканын биз туура болсун деп айтабыз да. Мисалы үчүн ошол эле чочконун эти чабылган тактайда ал жуулбастан, тазалбастан таза этти, мисалы үчүн майдын, койдун, уйдун этин чапкан болбойт. Ошол эле балта менен чочко же бычак. Андан кийин жууп тазалабастан кайра эле таза этти тазалаган болбойт. Себеби ал баягы кирдетип коет. Ушундай нюанстар бар. Биз эми мындай жалпы элди ошого үндөп чакырып келебиз. Эми 2016-жылдан бери болгон болсо 10 жылга таяп калыптыр да. Эми ошол баягы 10 жылга жетти элек. Эми баягы биз баягы документ иштери башталды да. Ошо башталды дегени биринчи документ иштери башталды. Биринчи жыл эле баягы дароо болгон жок. 1-2-3 сертификаттан гана бердик. Ушинтип азыр канча компаниянын сертификаты бар? Жалпысынан Кыргызстан боюнча. Азыр биздин ишкананыкы бир 60га жакын болгон былтыркы. Жылына канча компания алат? Кээ бирде компаниялар 1-2 сертификат алышы мүмкүн, ошо ар кандай продукциясы болгонуна. Анан бизде бир маселени дагы белгилей кетишибиз керек. Халал сертификаты бул ыктыярдуу сертификаттардын катарына кирет да. Мамлекеттин талабы боюнча, мисалы Кыргызстандын талабы боюнча, кандай гана өндүрүшчү болбосун, милдеттүү сертификаттар бар. Ал мамлекет ал кандай гана азык өндүрбөсүн, ала турган милдеттүү. Ыктыярдуу сертификаттар бар. Ыктыярдуу түрүнө ушул халал кирет да. Ошондуктан биз ар бир эле өндүрүшчүнү, ар бир эле кызмат көрсөткөн жайды сен сөзсүз түрдө аласың деп үмүттөнөбүз. Биз чакырабыз, үндөйбүз. Ал макул болгон болсо анан гана беребиз да. Канча айдын ичинде ошол аныктап өтөсүздөр бир компания адал иштейт экен? Биздики эми бир жарым ай болот. 10 күн. 10 күндүн ичинде аныктап өтө аласыздар. Ар баягы өндүрүштүн көлөмү
анан баягы эмнени өндүрөт ошого жараша болот да биздин ишмер. Андан аркасын алардын жоопкерчилигине коет экенсиздер да 1 жылга чейин. Ооба. Көзөмөл болуп турса аябай жакшы тез. Жок, биз ошонун үстүндөбүз азырчы. Биз ошол баягы кагаздарыбызды тартипке салып атабыз. Анткени биз сатып алуучулар, колдонуучулар бир азыкты сатып алганда ошол печатьты карап туруп, адал экен деп сатып алып атпайбызбы? Ошон үчүн сиздер көзөмөлдөнсөңүздөр жакшы болот дегенибиз. Рахмат маегиңиз үчүн. Чоң рахмат.